Балаға қойылуучу ислам диніндегі аттар. Бисмиллахиррахманиррахим. Алла Таалаға көптөгөн мактоолор болсун. Ал улуг затты канчалык көп зикир кылсак да аздык кылат. Ошол зат сиз менен бизге уул баланы жана кыз баланы берүүдө. Эненин курсагындагы наристе уул болуп чыгабы же кыз болобу Алладан башка эч ким билбейт. Адамдар жашоону жакшы көрөбүз. Ал эми өлүмдөн коркобуз. Мейли, корк же коркпо, баары бир Алланын тагдырыбызга буйрган өмүрдү гана жашайбыз. Андан көз ирмемче көп же аз жашабайбыз. Алла Таала кимге уул бала берген болсо, же кыз бала берген болсо, бу дүйнөгө жаңы келген болочок ошол наристени дин менен тарбиялап өстүрүү милдети ата-эненин мойнунда. Демек, ата-эне деген атка конгон инсандардын мойнуна баланы кандайча тарбиялап чоңойтуу милдети жүктөлдү. Төрөлгөн балага шариятка жараша оң кулагына азан, ал эми сол кулагына коомат айткандан кийин ага жакшы ат коюуга даярдык көрүлөт. Эгерде жаман жагымсыз ысымды койгон болсок, анда биз туура эмес амал кылган болобуз. Буга далил Айша радиаллаху анха энебизден риваят бар экен. Анын айтуусунда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адатта жагымсыз ысымдарды жакшы аттар менен алмаштырчу деп айтылат. Ошондуктан заманга жараша боло берет да деген принципке таянып, мусулман балага космос, союзбек жана башка ушул сыяктуу ысымдарды, ошондой эле кыздарга да талапка ылайык келбеген ысымдарды ыйгаруу адамгерчиликке да, шариятка да туура келбейт. Мына ошондуктан төмөндө көптөгөн ысымдарды сиздердин назарыңыздарга тартуулайбыз. Ары бери ойлонуп, бир пикирге келип, жаккан ысымды тандоо ыктыяры өзүңүздө болгондуктан, бир милдеттен кутулганыңыз өзүңүз үчүн да, үй бүлөңүз үчүн да чоң сыймык экендигин эсиңизден чыгарбаңыз. Анда эмесе, эркек балага коюлуучу мусулман ысымдарга көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Бұл баян балаға жана қызға жақшы ат қою аттуу китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Иqro Media каналыбызга катталыңыздар.